Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу көрөрмандар, Алла Таалам барыбызды көрө албастык оорусунан сактаган болсун. Бүгүнкү күндө элдердин байлыктары, Алла Таала берген нематтары бири-бирибизге ачык айкын болуп калгандыктан, бүгүнкү күндө ушундай көрө албастык оорусу көп болуп жаткан кез эмеспи. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздө көрө албастык туурасында сөз кылайлы дедик. Алымдар бул туурасында эмне дейт? İbn Mas'ud radıyallahu anhu mınday deydi. La tu'adu ni'mallahi azza ve celle. Allah Taala'nın sizlerge bergen nimetlerini çetki kakbagıla, düşmanlık kılbagıla dese, adamlar suraştı. Ya İbn Mas'ud, kantip Allah Taala bergen nimetka kantip düşmanlık kılat dese, Allah aytjat: "Allazine yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih." Allah Taala adamlarga bergen nimetlerdi, жақсылыктарды көрө албастык кылып, аларга ичи тарылык кылып, жүрөгү ооруган адамдар, булар Алла Таала берген нематтарга душмандык кылган адамдар деп Ибн Мас'уд айткан экен. Ал эми Муавия ибн Абу Суфьян радıyallahu anhu айтат: "Лейса фи хилали шарри ашарру минал хасад, лианнаху кад яктулул хасида кабла ан ясила илал махсуд." Жаман нерселердин ичинен эң жаманы бул көрө албастык дейт. Себеби бұл көрө албастык экинчи тараптагы көрө албастык кылган эмес. Наркы Алла Таала немат берген адамга көрө албастын жамандыгы жеткенге чейин балким көрө албас өзү өлүп калат. Ошол адамдардын берген Алла Таала берген нематтарды көрө албастан жүрөгү ооруп, кыйналып жүрүп, өзү өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан көрө албастыктан өткөн оору, жаман нерсе жок деп айткан экен эле. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Алла Таала бизге берген нематтарды Алла Таала бериптир. Алла Таала берекесин берсин, жакшылыгын берсин деп башка адамдарга биз жакшы ойдо, жакшы ниетте болушубуз керек экен. Ошондо Алла Таала бизге дагы берет экен ушул жакшылыктарды. Ал эми имам Самарканди айткан экен: "Ясилул хасида хамсу уқубат qabla an yasila hasadahu ilal mahsud." Ошол көрө албас адамга ушундай 5 жаза берилет. Экинчи жанагы Алла Таала берген немат берген адамга көрө албастын жамандыгы жеткенге чейин көрө албаган адамга 5 жаза берилет дейт. Гоммун ла янката. Ар дайым карасаң кыжалат. Себеби Алла Таала буга жакшылык берди, буга жакшылык берди, буга жакшылык берди, буга дагы кыжалат, буга дагы кыжалат, ар бирине кыжалат. Ошондуктан ал адамдын кыжалатчылыгы эч качан токтобойт дейт. О мусибатун ла южару алейха. Ошондун өзү негизи чындыгында инсан бир кайгырса, капаланса, бир жер ооруса, Алла Таала ошол инсандын момундун кыйынчылыгына Алла Таала сооптор жазат. Ал эми көрө албастын кыйынчылыгына эч кандай Алла Таала ажыр соопту бербейт экен. Үчүнчүсү ва мазамматун ла юхмаду алейха. Адамдардын бардыгы ал адамдын ушул сыпатына, ушул жаман нерсесине элдин бардыгы наразы болот, жаман болот дейт. Ушул жаман сыпат ошол адамдын белгиси болот дейт. Андан кийинкиси васакатур робби алейхи. Алла Таала ошол адамга ачуусу келет, наразы болот дейт. Ва юглаку анху бабут тауфиq. Бешинчиси Алла Таала тоопук эшиктерин ошол көрө албас адамга жаап коет экен. Себеби Алла Таала берген нематтардын бардыгына наразы. Ал наразычылык эмнеден? Бул адам татыктуу эмес эле, ушуга Алла Таала адашып берип койду дегендей, Алла Таалага жаман ойдо болгондой таризде Алла Таала берген нематтарга наразы болот экен. Ошон үчүн Алла Таала ал адамга ушундай 5 жазаны берет. Алла Таала барыбызды мындай оорудан сактаган болсун. Көрө албастык көрдүңүздөр кандай жаман оору. Алла Таала бизди, бала чакабызды, үй бүлөбүздү, барыбызды ушундай көрө албастык оорусунан сактаган болсун. Алла Таала барыбызды бейиште, кененчиликте бирге кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.